Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, көрүнүктүү жазуучу, публицист, журналист, Кыргыз Улуттук университетинин профессору Абдиламит Матисаковдун «Баткан күндү аябын» китеби жарык көрдү. Жазуучунун 65 жылдык мааракесине карата публицист Мундузбек Тентимишевдин Матисаков тууралуу баяндаган «Жүрөгүндө күн жашайт» китебинин бети чары өттү. Бул эмгек жазуучунун кыргыз адабияты менен маданиятына кошкон салымы, жасаган эмгеги улуттук журналистиканын өнүгүшүнө юбилей ээсинин «Баткан күндү аябын» аттуу жыйнагы идеялык көркөмдүүлүктүн өзгөчөлүктөрү, нукуралуулугу, ошондой эле чыгармаларындагы образдарды турмуштун негиздүүлүгүнө жараша чагылдыргандыгы тууралуу жазылган. Буга чейин Абдиламит Матисаковдун «Тандыр, Аккоргон аңгемелери» жыйнагы, Кыргыз өңү Чокморовдун «Өңүндөй», «Атамды көргөн өлбөсүн» эмгектери жарык көргөн. Чындыгында өмүр бою жыйналган чыгармаларымды бир иргеп, анан быйыл эми Кудай буйруса 65-ти басып турабыз. Ошого ылайыктап, ошо 40 жылга жакын журналисттик жазуучулук эмгектеримди топтоп чыгардым да. Негизи өзөгү мен эми биринчи кезекте ушу элет жерин, элеттик адамдарды, алардын адамгерчилигин, бүгүнкү мына азайып суюлуп бараткан ушул мурабалуулукту айталык, ошого негизинен жасалып атат да бул жердечи. Жанрдык өзгөчөлүгү жагынан портреттик очерк болуп эсептелет. Кандай адам, кандай калемгер, кандай редактор жетекчи, кандай өмүр баскычтарын басып өттү, кандай чыгармачылык сыноолордон өттү, ошону мындай публистикалык жөнөкөй тил менен ачып берүүгө аракеттендим. Бул мемуар эмес, эскерүү эмес, ой жүгүртүү да. Биз жашаган заман, биз көргөн турмуш, биз жеткен бийиктик, биз тарткан ушундай биз ашкан ашуулар жөнүндө жүрөктөн айтылган баян.